Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, бул мыйзам долбоорун абдан мында карап чыктык. Мен сиздер менен математика тили менен сүйлөшсөм. Мына азыр экономика министри 39% көмүскөдө экономикабыз деп өз айтты. Мен сиздерге мындай цифраларды айтып кетсем, 500 000 салык төлөөчү бар экен. Ошонун ичинен 9155 НДС катталган салык төлөөчү. 9500 000ден 8 миллион оборот жеткизбей кылып патент алышып, мына ушул жерден резерв бар. Ошону жакшылап караш керек. Экинчи, 500 000ден салык төлөөчүлөрдөн 10 000 эле онлайн ККМ иштеп атат. 500 000ден 10 000 эле онлайн ККМ иштеп атат. Бул жерде дагы резерв бар. Атаандаштык каякта? Мына азыр экономика министри айтты. 2 кафени биз бир онлайн режим койдук. Ал 324 миң сом төлөдү. Экинчи кафе ККМ онлайн жок, 24 000 сом төлөдү. Атаандаштык каякта бул жерде? Тиги төлөп аткан салык төлөөчү эртең ал айтат, мен салык төлөбөйм. Мен башка жол менен ишти алып барам деп качат. Ошондон мен айткым келет, бу атаандаштыкты ишкерлер атаандаштыкты уюштуруп бергиле деп атышат. Кийинки маселе, чек арага эмне үчүн мен онлайн койгула деп айтканым. Чек арага. Бул ЕСтин алкагында жана башка чек арага. Өзбекстан, Кытай мамлекеттеринде. Мына мен сиздерге айтып коеюн, мына Талас жактан кирген чек ара, Казакстан жактан. Бир баланы жөнөттүм, бир күндө карап келчи, канча фура кирет экен. Бир күндө 78 фура кирет экен. 78 фура. Ошонун ичинен канчасы катталды, канчасы катталган жок. Дагы кийин сурадым тактап. Бир документ менен 10 машина кирет экен. Бир документ киргенден кийин экинчи, үчүнчү ушу жолго Ош, Жалал Абад, Баткенге чейин ушу бир документ менен барат экен. Ошондон мен айткым келет дагы. Атаандаштыкты уюштуруп бергиле. Атаандаштык жок. Мына Жалал Абад областынын Сузак районунда май завод кредит алды Айыл банктан. 3 миллион, 5 миллион долларга чейин. Май чыгарам деп. Май чыгарды, башка жактан келаткан май менен атаандаштык боло албай, мына ушу май завод дагы токтоп калды. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем. Мына сиздер өзүңөр көзөмөлгө алып, Таласты жактан кирген бир көзөмөлгө алып, канча машина кирет экен, канча машина Фракциянын убактынан кошуп бериңиздер 2 мүнөт. Канча машина өтөт экен, кайсы жерге каттоодон өтөт экен, кийинки бунун жүктүн тагдыры кандай? Сатылгандан кийин кимге сатылып атат? Салыгы төлөнүп атабы, төлөнбөй атабы? Мына ушунда бир анализ чыгат. Ушул жерде дагы резерв бар. Экинчи маселе, Өзбекстан жактан дагы атаандаштык жок болуп атат. Ал жерде аябай мындай баа боюнча биздин өндүрүүчүлөргө мындай айткандай баа менен кысым жасап атышат. Арзан баа менен келип кысым жасап атышат. Мисалы, резина чыгара турган обувьтер бар. Биздин Кыргызстандан чыккан обувьтер Өзбекстандан чыккан обувь менен атаандаштык боло албай атышат. Анткени алар дагы салыгы жок, кандай бир башка жолдор менен кирип, биздин ишкерлерге атаандаштык болбой атат. Ошон үчүн урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, оюңар жакшы. Бул сөз менен калбастан иш жүзүнө ашыргыла. Чындыгында иш жүзүнө ашыргыла. Бул жерде айтканым экономикалык коопсуздук. Эгер биз эртең биздин мигранттарыбыз 2 миллиардка доллар жакын акча которбой калса, анда кайсы акча менен иштеп калабыз? Ошон үчүн биздин өндүрүүчүлөргө, биздин ишкерлерге атаандаштык уюштуруп бергиле. Рахмат чоң.